Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагы боюнча 6 класстын материалында берилген Енисейде кыргыз мамлекетинин калыптанышы деген теманы мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Сабакты баштаардан мурда ылдыйдагы подписаться кнопкасын басып, эгер видео жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып койсоңуздар, биз сиздерге абдан ыраазы болобуз. Сабактын максаты тарыхый картаны пайдалануу менен байыркы цивилизациялардын ордун, алардын жаратылыш шарттарын жазып бере алат экенбиз. Кыргыздардын көз карандысыздык үчүн күрөшү, кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө жана кыргыз тарыхына кошкон салымын баалоо аркылуу анын тарыхый өнүгүштөгү өзгөчө маанилүүлүгүн аныктайт экенбиз. Тарыхка объективдүү көз караш менен анализ берүүгө калыптанат экенбиз. Алгач эле силерге кроссворд тапшырмасы берилген. Бул үй тапшырманы текшерүү максатында. Биринчи суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Биз мурдагы сабакта кайсыл жакта жашаган кыргыздар жөнүндө караганбыз? Азаматсыңар балдар. Албетте бул Енисейде жашаган кыргыздар жөнүндө тема өткөнбүз. Экинчи суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Енисей дарыясын байыркы кыргыздар кандай аташкан? Туура таптыңар деп ойлойм. Албетте бул улук кем болчу. Үчүнчү суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Кыргыздардын кайсы аймагын орустар Минск деп аташкан? Албетте бул Миңсуу аймагы болчу. Экинчи тапшырма бар экен. Сүйлөмдөрдү толуктагыла деген тапшырма. Бул жерде толук эмес сүйлөмдөр турат. Ошол толук эмес сүйлөмдөрдүн арасындагы сөздөрдү табат экенбиз. Биринчи суроого көңүлүңөрдү бурсак, Енисей дүйнөдөгү эң терең жана сууга мол дарыялардын бири болуп эсептелет. Экинчисине көңүл бурабыз. Енисей дарыясы Чыгыш Саян тоосундагы Кара балык деп аталган көлдөн башталат экен. Үчүнчүсү болсо, Минусин ойдуңунун сол жээгин көргөн европалыктар бул жерди Сибирдин Италиясы деп аташкан. Азаматсыңар балдар. Кыргыздардын көз карандысыздык үчүн күрөшү. Енисейлик кыргыздар 6-кылымдын орто ченинде улуттуу саясий күчкө айланып, өз алдынча мамлекет түзгөн. Түрк кагандыгынын 3-каганы Мукан 556-557 жылдары кыргыздарга атайын жортуулуу уюштурган. Тарыхый маалыматтар боюнча кыргыздар түрктөрдөн каттуу сокку жеп, алардын бийлигине аргасыздан моюн сунган. Бирок эркиндикти сүйгөн кыргыздар көз карандысыздык үчүн күрөшүн токтоткон эмес. Узакка созулган ич-ара чыр-чатактардын натыйжасында түрк кагандыгы начарлап отуруп 603-жылы 2-ге бөлүнөт. Ошондо анын курамында жүргөн Сеянто, уйгур уруулары түрк бийлигинен чыгууга аракеттенет. Мындай кырдаал кыргыздардын саясий жактан күч алышына ыңгайлуу жагдай жараткан. Борбордук Азиядагы үстөмдүк үчүн күрөш. Кытайдын саясаты. Түрктөрдүн каганы Селинин аскерлери 628-жылы уйгурлардан, 630-жылы кытайлардан талкаланып, Сели каган өзү кытайларга туткунга түшөт. Биринчи чыгыш түрк кагандыгынын кулашы менен түрктөрдөн
калган бийлик үчүн буга чейин атаандашып келген сеянтолор менен уйгурлардын ортосунда үстөмдүк үчүн күрөш башталат. Ошол кезде Борбордук Азиядагы кырдаалды байкап турган Кытай өлкөсү адатынча көчмөндөрдүн ортосуна от жагып, аларды өз ара согуштуруу саясатын жүргүзө баштайт. Сеянтолорго уйгурларды, түрктөргө каршы кыргыздарды тукуруп, элчилерин байма-бай жөнөтөт. 646-жылы Кытайдын Тан империясынын күчү менен уйгурлар сеянтолорду талкалаган. Ошентип, Кытайлардын кытмыр саясаты өз жемишин берип, Борбордук Азияда Кытайга коркунуч туудура турган күчтүү биримдик жок болот. Сеянтолордун талкаланышы менен уйгурлар Борбордук Азияга үстөмдүк орнотуу аракетин башташат. Сеянтолор талканаары менен уйгурлардын элтебери Тумиду өзүн каган деп жарыялаган. Бирок уйгурлардын кагандыгын коңшу элдер жана Кытай империясы тааныган эмес. Кыргыз мамлекетинин күч алышы. 7-кылымдын орто ченинен кыргыздар Борбордук Азиянын саясий иштерине жигердүүлүк менен катыша баштайт. Бул учурда кыргыздардын мамлекеттик башкаруу түзүмү калыптана баштаган. Кыргыз мамлекетин 3 министр Гиеси бей, Гюшабо бей, Ами бей башкарып, кыргыз элтебери Шибокуячан болгон. Кыргыздар ошол мезгилде Борбордук Азиядагы бийлик үчүн айгышкан атаандаштык күрөштөн оолак болуп, Кытай менен саясий мамиле түзүүгө жетишкен. Кытайлардын кыргыздарды расмий таанып, саясий мамиле түзүшү кыргыздардын Борбордук Азияда саясий күч катары таанылганынан кабар берет. 632-жылы кыргыз мамлекетине Вани Хун жетектеген Тан империясынын элчилиги келген. 648-жылы кыргыздар Кытай мамлекетине өз алдынча элчилик жиберишкен. Кыргыздардын элчилиги Кытай ордосуна суусар тондор менен суусар терилерди алып келгендиги Кытай жазмаларында баяндалат. Силерге кроссворд тапшырмасы берилип жатат. Бул жерде биринчи суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Ойлонуу үчүн 10 секунд убакыт берилет. Сеянтолор талкаланаары менен өзүн каган деп жарыялаган уйгурлардын элтеберин тапкыла дейт. Таап койдуңар болуш керек. Бул албетте Тимуди болчу. Экинчи суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Сеянтолор менен уйгурлар кимдерге каршы күрөшкөн? Түрктөргө каршы күрөшүп атат. Үчүнчүсүндө Шибокуячан кимдердин элтебери болгон? Азаматсыңар балдар. Бул албетте кыргыздардын элтебери болгон. Үйгө тапшырма берилип жатат балдар. Көңүлүңөрдү тапшырмага бурсак, сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө деп турат. Бул жерде көз карандысыздык, үстөмдүк үчүн күрөш, Тан империясы, Шибокуячан деген сөздөрдүн маанисин түшүндүрөт экенбиз. Экинчи тапшырмабыз болсо, өзүңөрдү текшергиле тапшырмасы. Мында 3
суроо берилип жатат. Ушул 3 суроого жоопту жазуу дептериңерге жазасыңар балдар. Биринчиси, кыргыздар түрктөргө каршы эмне үчүн күрөшкөн? Экинчиси, Борбордук Азиядагы саясий күрөш эмне менен аяктаган? Үчүнчүсү, Кытайдын Тан империясынын доорунда Кыргыз-Кытай мамилелери кандай болгон дейт. Үчүнчү тапшырмабыз сүрөттөргө баяндама деп турат. Бул жерде сүрөттөр боюнча жоокерлердин кийими жана курал-жарактары боюнча айтып берет экенбиз. Акыркы тапшырмабыз ойлонгула жана талкуулагыла тапшырмасы. Мында кыргыздардын Борбордук Азияда саясий күч катары таанылышын кантип далилдөөгө болот деп турат. Мына ушул үйгө берилген тапшырмаларды аткарат экенбиз балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.